Константин Иванович Скрябин атындағы Кыргыз Улуттук агрардык университети агрардык билим берүүнүн флагманы жана жаратман, жигердүү, интеллектуал жаштардын билим ордосу. Улуттук агрардык билим берүүдө жетектөөчү статуска ээ. Университет бүгүн өлкөнүн билим берүү, илимий жана инновациялык ири борбору. Азыркы мезгилде айыл чарбасына инновациялык технологияларды жайылтуу, билим берүү, илим жана өндүрүш тармактарындагы интеграцияны күчөтүү максатында илимий инновациялык айыл чарба технопаркын түзүү боюнча иш жүргүзүлүүдө. Университетке технопаркты куруу боюнча Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда келишимге кол коюлуп 18-жылы. Ал жерде $30 миллион. Ошол азыркы максатыбыз ошол технопаркты куруп алсак, бул жеке университет эмес, Кыргызстандын айыл чарбасын көтөрүүгө, кадрларды даярдоого абдан чоң салымын кошот. Кыргыз Улуттук агрардык университети муну менен эле токтоп калуу ниетинде эмес. Агрардык билим берүү системасындагы революцияны ийгиликтүү улантуу үчүн алдыга дагы чоң максаттар коюлган. Эл аралык байланыштарды өнүктүрүү боюнча университет республикабызда алдыңкы орундарды ээлейт. Орусия, Түркия, Украина, Казакстан, Германия, Кытай, Дания, Нидерландия, Австрия, Швеция, Чехия, Венгрия, Финляндия, Америка Кошмо Штаттары, Жапония жана башка өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен жигердүү кызматташтыкта. Билим берүүнүн сапатын жана жаш адистердин илим даражасын көтөрүү үчүн акыркы жылдары 400дөн ашуун окутуучу сыртка чыгып окуп, квалификациясын көтөрүп келсе, айыл чарба практикасына байланыштуу эл аралык 4 долбоордун алкагында 225ден ашуун студент 10дон ашуун мамлекетке барып, 6, 9, 12 айлык практикадан өтүп келишти. Илим изилдөөгө өзгөчө көңүл бурган окуу жай бул багытта да бараңдуу ийгиликтерди багындырды. Талыкпаган аракет жана изденүүнүн аркасында илимдин докторларынын өсүшү 2011-жылга салыштырганда 68%, профессорлор 83,3%, илимдин кандидаттары 57,6%, доценттер 25,8%га жогорулаган. Куттуу университет сыймыктуу жолду басып өттү. Дээрлик бир кылымдык тарыхында белгилүү илимпоздорду, чыгаан мамлекеттик ишмерлерди даярдады. Алардын арасында эмгектин 3 жолку баатыры Таштанбек Акматов, дүйнөгө аты чыккан эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов бар. Алардын урматына университетте музейлер, борборлор ачылган. Мындан тышкары агрардык университет студенттердин руханий таза дөөлөттөрүн калыптандыруу, акыл-эстик, адеп-ахлактык, мекенчилдик, дене тарбиялык жетилүүсүн колго алган. Демек, бул Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетиндеги жогорку сапаттагы билим берүүдөн кабар берет.